1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү. Бул күндүн тарыхы 1925-жылга барып такалат. Дал ушул жылы Женевада балдардын бакубат жашоосуна арналган бүткүл дүйнөлүк конференция болуп өткөн. Ошол күндөн тарта 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү деп майрамдалып келет. 89 жылдык тарыхы бар бул майрам кичинекей бөбөктөргө чоң кубаныч тартуулайт. Анткени Бишкек шаардык мэрия тарабынан жылда калаанын эс алуучу жайларында концерттик оюн-зоок программалары уюштурулуп, бир катар көңүл ачуу иш-чаралар өтөт. Кыргыз мамлекеттик циркинде балдарга атайын көп балалуу үй-бүлөлөрдүн балдарына көп балалуу социалдык жактан корголгон, ошондой эле окуунун алдыңкылары, ар кандай олимпиаданын жеңүүчүлөрү үчүн ушул майрамдык салтанатка барган балдар мэрия тарабынан атайын белектерди алышат. 4-класстын окуучусу Мыктыбек үчүн 1-июнь балдарды коргоо күнү башка күндөрдөн эч айырмасы жок. Анткени ал жайкы эс алуу мезгилинде атасына кол кабыш кылып, базарга чыгып соода кылат. Кээде келет. Мен бош убакытта келип, мамасына жардам берип, кичине отуруп өзүнүн абаксын азыр каникул убагы тем боле. Азыр өзүңөр билесиңер, каникулду жөнөткүзбөш керек, балага да кичине үйрөтүп, анча-мынча өзүнүн эле келечегине жакшы болот. Эми үйрөтөт тез эле нагрузка келтире бербейбиз кичине өзүнө. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы базарларда эмгектенген жаш балдардын укугун коргоо жана алардын эс алууларына шарт түзүп берүү максатында мектептерге жайкы эс алуу лагерлерин уюштуруп келет. Это у нас отряд «Дружба». У нас в отряде 30 человек будет отдыхать. Будут проводиться мероприятия, спортивные мероприятия, конкурсы рисунков, это по интересам будут проводиться конкурсы, и все это будет проводиться именно по плану, потому что у нас составлен определенный план пришкольного лагеря, который утвержден и администрацией школы, и центром образования, и лагерь будет работать именно по этому плану. Калаадагы номер 3-орто мектепте негизделген жайкы эс алуу лагерине быйылкы жылдын эсебинен 60-тан ашуун аз камсыз үй-бүлөлөрдүн балдары жолдомо алышкан. Бул жердеги тарбиячылардын айтымында лагерге келген балдар үчүн бардык шарттар каралган. Нашими, скажем так, силами мы сами создаем все условия. Те условия, которые должны ребята создать, ребята должны отдохнуть. Вот вы видите, это читальный зал, это библиотека прежде всего, это спортивные комплексы, это художественное творчество, это те экскурсии, которые организованы не только мэрией и акиматом, но также организованы организацией и администрацией нашей школы. 33 мектеп билим берүү уюмдарында балдардын жайкы эс алуу лагерлери уюштурулат. Бул лагерге 2530 окуучу барат. Бул балалык өмүр бою кала турган нерсе, ошондо баланын эсинде кала турган бир жакшы майрам, жакшы көз ирмең болушу керек да.